Кумтөрдүн Токмок шаарындагы заводунда автоунаа жана оор жүк ташуучу дөңгөлөктөр кайра иштетилип, жаңы продукцияга айландырылууда. Завод учурда тесттик режимде иш алып барып жатат. Толук ишке киргенден кийин саатына 2 тоннадан ашык эски дөңгөлөктөргө жан берет. Ал үчүн керектелген жабдуулар Германиядан алынып келген. Бул долбоорду ишке ашырууга $19 миллион ашык каражат бөлүнгөн. Бул эми Caterpillar'дын өздөрүнчө 150 тонна көтөрө турган дөңгөлөктөрдүн бири. Biz бул гана жалаң Caterpillar эмес, дагы башка 33-чү көлөмдөгү дөңгөлөктөр болот. Эң кичинеден эң чоңуна чейин да. Биздин адис текшерет. Анткени бунун ар кандай слойлор болот. Слой кандай немеге жаракатына жараша болот да. Анан кийин страховка болгондон кийин биякта накатной станок деп коебуз, орусча айтып берели. Ошондон өзүнүн таманы же протектору чапталат. Чапталгандан кийин бияка вулканизация кетет. Бул жерде 120 тоннадан ири чабактуу алкак бар. Кумтөр кенинен жеткирилген аз гана бөлүк. Чоң габариттүү дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүү $20-25 миң талап кылат. Ал эми жаңысын сатып алуу 2 эсе кымбат, $45 миң. Жаңыдан өз ишин баштаган завод Орто Азиядагы дөңгөлөктөрдү кайра калыбына келтирүү жана утилдештирүү боюнча жападан жалгыз ишкана. Мунун аналогу Германияда, Америкада жана Индонезияда бар. Мы сегодня являемся филиалом. Биз Кумтөр компаниясынын филиалыбыз. Буга байланыштуу биринчиден Кумтөр кени менен иштешебиз. Өлкөбүздөгү дээрлик бардык алтын казуучу комбинаттар биздин ишке кызыгып жатышат. Телефон чалып сунуштарын жөнөтүшүүдө. Алар бизден дөңгөлөктөрдү кайра иштетип берүүнү суранышууда. Кийинчерээк бул маселе да чечилет. Негизинен заводдо 180 жумушчу орун бар. Учурда 45 адам иштейт. Эгерде коңшу өлкөлөрдөн муктаждык жаралса, иштөө нөөмөтү көбөйөт. Өндүрүлгөн продукция Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанда сатыла баштайт. Номер 2 цех дөңгөлөктөрдү утилдештирүүгө багытталган. Колдонууга жараксыз желимдер 4 шрейдерден өтүп тегирменге жөнөтүлөт. Натыйжада желим текстиль өзүнчө бөлүнүп чыгат. Майдаланган желимдер балдар аянтчасын курууда, бут кийимдин таманын жасоодо колдонулат. Ар кандай дөңгөлөктөрдү утилизация кылабыз. Ал механический, өзүңөр көргөндөй. Анын ичинде шрейдерлерге түшөт. Шрейдер деген ар бир фракция менен бөлүнүп, чоңдон баштап кичкейге өтүлүп, андан кийин сепараторлорго келет, дробилка. Ар бир сеткадан өткөндөн фракцияга бөлүнөт. Тапшырманы кесипкөйлүк менен аткаруу үчүн үстүбүздөгү жылдын март айында заводдун 8 кызматкери Германиядан чоң габариттүү дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү боюнча окуп келишкен. Алар эң алдыңкы технологияларда практика өтүштү. Жакын арада заводдон дагы 15 адам Германияга билим алуу үчүн барат. Альбина Айбекова, Аскар Маратов, ЛТР, Чүй облусу.